Ынтымақтың эфирдегі уақытысын түз эфирде қабарлар маалымат программасы улантат. Студияда Дина Досымбетова, саламатсыздарбы. Алгач күндүн негизги берген окуяларынын кыскача түрмөгүн сунуштайбыз. Дордой базарындагы негизги өтмөктүн чатыры кулап, 4 адам жаратылды. Бишкек шаарында ийри өрт чыкты, чиркөөнү толугу менен өрт жалмап, мектептин имараты жарым-жартылай күйдү. 2 сааттан ашык болду, уже өчүрүп атабыз. Ош шаарында тротуарлардагы кар тазаланбай музга айланды. Азыр тоңгулуктон тайып, ооруканага түшкөндөр көбөйдү. Лебе туз жок, мынантип тайгак болуп аксап таксап жүрөбүз, аны эмне кылайлы болом? Ошто аскер бөлүктөгү мушташта каза болгон жоокердин өлүмү иликтенүүдө. Шектүүнүн жакындары тагылган айыпты четке кагып чыкты. Бек болот, урганда гана каза болуп атат. Ошон үчүн бул ачыкка чыгып атат. Баткендеги Өрүк базар шаар сыртына көчүрүлдү. Бирок жаңысында шарттар каралган эмес деп сатуучулар нааразы. Узак ойта карточка пиязыбызды бар, жогубузду жайлык алат элек беттен мына бирге жетсең бирге жетпейсиң. Бүгүн Дордой базарындагы негизги өтмөктүн чатыры кулап, кишилерди басып калды. Учурда базар толугу менен жабылды. Бул тууралуу Бишкек мэриясынан билдиришти. Маалыматтарга караганда, урап түшкөн чатыр 450 чарчы метрди басып калган. Кырсыктан 4 адам жабыркап, алардын ким экендиги аныкталды. Билдирмеге караганда, жабыркагандардын бардыгы ооруканага жеткирилген. Алардын 2 Казакстандын жараны экен, бири 38, экинчиси 60 жашта. Ал эми калган 2 40 жана 62 жаштагы кыргыз жарандары болуп чыкты. Окуя Дордойдун түндүк тарабында Алкан базары жакта болгон. Жалал Абадтын Каракөл шаарында турак жайдан өрт чыгып, 2 адам каза болду. Телсиз жоо таңкы саат 3:00 чамасында чыгып, натыйжада үй ээлери 77 жаштагы Нурлан Латипов жана байбичеси 61 жаштагы Шекеркан Маркуновалар түтүнгө ууланып каза болгон. Учурда милиция кызматкерлери алардын сөөгүн соттук медициналык экспертизадан өткөрүп жатышат. Шифер жабылган турак үй жана тиричилик буюмдарынын баары өрттөнгөн. Каракөл шаардык өрт өчүрүү кызматы учурда кырсыктын келип чыгуу себептерин иликтеп, үй жылытуучу электр мешинен болушу ыктымалдыгын айтышууда. Өрттүн чыгуу себеби азыр биздин маалыматка караганда ошол электр шаймандарын колдонууда өрт коопсуздук эрежелеринин бузулушу, материалдык чыгым такталууда. Азыр эсептеп ошол жерде инспектор офицерибиз эсептеп ошол жерде комиссия түзүлүп, акт түзүлүп, ошону бүгүн тактап атышат. Ушул эле күнү Бишкек шаарында да ийри өрт чыкты. Бактыга жараша адам өмүрүнө зыян алып келген жок. Телсиз жоодон Алы Токомбаев көчөсүндө жайгашкан Южный Ковчег чиркөөсү толугу менен күйүп, жанындагы Рафел жеке менчик мектебинин 600 чарчы метри жараксыз абалга келди. Өрт таңкы саат 8:30 чамасында башталып, түшкө жакын толугу менен өчүрүлдү. Убагында 2 имараттын ичинен адамдар чыгарылып, жабыр тарткандар жок. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталып жатат. Айттырбай келген телсиз жоо тууралуу жеринин кабарчыбыз Гүлзара Бакаева сөз кылсын. Жергиликтүү тургундардын үрөйүн учурган телсиз жоо таңкы саат 8ден өтүп башталган. Алгач Южный Ковчег чиркөөсүнөн башталып, жанындагы Рафел жеке менчик мектебине жеткен. Бул учурда кызматкерлер ишин башташып, окуучулар таңкы тамагын ичип жатышкан. Ал эми ары бери өткөн жергиликтүү тургундар алгаш чыккан түтүндү байкашып, өрт өчүрүүчүлөргө кабар беришкен. 2 сааттан ашык болду, уже өчүрүп атабыз. Бул биз азыр локализация деп коет. Локализация полностью биз курчап, өрттү уже контролго алмай калдык. Бененемен разбор болот, майда чуйдаларды разбирать этип, ошон теплотрассалар калды, ичинде кабинеттер калды. Ошонун ичин тазалап өчүрүп атабыз. Учурда окуядан жабыр тарткандар жок. Окуучулар убагында чыгарылып, үйлөрүнө жиберилген. Телсиз жоо жалпы 1000 чарчы жерди каптап, өрт өчүрүүчүлөрдүн айласын кетирген. Анткени аталган чиркөөнүн имараты жеңил жабдыктар менен курулгандыктан өрт батуланган. Ал эми Рафел мектебинин үстүнкү кабаттары күйүп, жараксыз. Бирок окуучулардын билим алуусу үзгүлтүккө учурабай. Тиешелүү чараны Октябрь райондук администрациясы колго алат. Эртең мененки тамактануу убакыты болчу. Балдардын баарын тез арада эвакуация кылып чыгарылды. Андан башка бул
7 этаж кабаттын 4 этажы бул мектепте болчу, 4 кабаты. Калган 3 этажы болсо жана офистик кеңселер болчу. Аталган мектеп жалпы 200 балага ылайыкташтырылып, окуучулар 11-класска чейин билим алышчу. Эгер иликтөө иши жыйынтыкталса, оңдоп түздөө иштери башталарын мектеп директору белгилейт. Өкүндүргөн ушул жылдын 10 айында өлкө боюнча 4000ге жакын өрт чыгып, мындан мамлекеттик казына 400 миллиондон ашык чыгашага учураган. Жанагы өрт көрсөтүп кетти. Биринчиден бул ошо өрткө каршы суу булактар болуш керек эле. Өрт болгондо суу булактар сууну алып өчүш керек эле. Ошол суу булактары жок болуп чыкты да. Азыркы маалда ошол боюнча дагы азыр текшерип карап көрөбүз биз кагаздардын баарын. Бирок бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 11%га азайган. Басымдуу бөлүгү электр энергиясын туура пайдаланбагандыктан жана өрт коопсуздугун сактабагандыктан улам келип чыгып, кесепетинен 53 адамдын өмүрү кыйылган. Ошондуктан кайдыгерликти четке кагып, эрежеге баш ийүү кажет. Зара Бакаева, Жээнбек Сагыналиев, Ынтымак, Бишкек. Биздин балабыз эфрейтордун кордугуна чыдабай кокусунан анын өлүмүнө себепчи болду. Бул тууралуу күзүндө Оштогу 01-525 аскер бөлүгүндө катталган өлүмгө шектелип жаткан аскердин жакындары айтып чыгышты. Маалым болгондой, аскер бөлүктө катталган Мушташта 22 жаштагы Элеман Ташбалтаев каза болгон. Анын өлүмүнө шектелип, ошол эле аскер бөлүктүн катардагы жоокери Бекболот Зайырбек уулу кармалып, ага 104-чү берене тактап айтканда өзүнүн каалоосу менен адам өлтүрүүгө барган деген кини тагылууда. Темага кененирээк Бегимай Асанова токтолсун. 6 сентябрь күнү Оштогу 01-525 аскер бөлүгүндө Мушташ болуп, андан келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан аскер каза болгон. Ошол эле учурда кылмыш иши козголуп, өлүмгө шектелип, аскер бөлүктө кызмат өтөп жаткан Бекболот Зайырбек уулу кармалган. Шектелген аскер да айыбын моюндаган. Ошончолук зордуктоо болсо, сөзсүз анын изи калат. Бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп жатат. Бирок шектелип кармалган аскерге 104-чү берене, башкача айтканда, өз каалоосу менен адам өлтүрүү беренеси боюнча айып тагылууда. Буга күнөөлөнүп жаткан жоокердин жактоочусу макул эмес. Бекболот урганда гана каза болуп атат. Ошон үчүн бул ачыкка чыгып атат. Эгерде Бекболот урбай, батарейкага башы тийбей калса, бул жабык бойдон калып кетмек. Өлүмгө шектелип жаткан жоокер азыр аскер гарнизонунун убактылуу кармоочу жайында. Ал атасына Ташбалтаевдин өлүмү тууралуу ашыкча ыдыгы, ар кандай кысымы себеп болгонун айткан. Окуя болгон учурда да уур соккуга алынган. Натыйжада өзүн коргоо максатында Ташбалтаевди түртүп жибергенин айткан. Мен балам ажеде ата деди, ушунчалык мен тойгозду деди. Мен ошо келгенден баштап мени урган, кайра азаят десем кайра күчөдү дейт. Анан кийин ошол күнүнөн ушундай болду. Урдум дейт, жыгылды. Маалымат жыйындан соң экинчи тарап, башкача айтканда маркум Ташбалтаевдин бир тууган агасы жана жактоочусу келишти. Алар үчүн негизгиси айыптуу адамды таап, аны жазалоо. Жабырлануучунун жактоочусу катары айтайын, ушунчага дери урушпагыла, талашпагыла, жөн мыйзам чегинде жооп бергиле, ачуу калтырбагыла деп айтып келе айтабыз. Маркумдун бир тууган агасы инисин башкаларга кысым көрсөткөн же кордогон мүнөзү жок экенин айтты. Спортсмен, мындай өзү бир-эки разряды бар бала. Бирок андай мыкачы характерлеринин эми семьяда билинет да. Семьяда, например, мен 94-жылкы мындайча айтканда 22-ге чыккан инем да, эми ал шайыр, күлүп, ушундай эле жүргөн бала да. Аны бирөө мынтип даже үйдө даже өзүнүн кичинекей инилерим бар. Аларды же уруп сөгүп, мындай характерлер жок эле да. Азырынча эки тараптуу чырдуу окуя боюнча Ош гарнизонунун аскер прокуратурасы иш алып барышууда. Алар менен байланышып иликтөөнүн жүрүшү тууралуу маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Териштирүү иштери жакынкы күндөрдө жыйынтыкталары күтүлүүдө. Бегимай Асанова, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Ош шаарында жөө жүрүүчү жолдордогу кар тазаланбай музга айланды. Мындай шарт адамдардын жүрүүсүн кыйындатып, кары картаң жаш балдарга түйшөк жараткан. Бул сыяктуу кардан тазаланмаган тоңголук жолдордун айынан айрымдары тайып, ооруканаларга кайрылышууда. Ал эми шаардык жолдор башкармалыгы муз тоңгон жолдор боюнча эч кандай чара көрө элек. Себеби быйыл жөө жүрүүчү жолдорду муздан тазалоого каражат бөлүнгөн эмес. Ош шаарындагы жолдордун абалы Нуржамал Баргыбаеванын материалында. Биз азыр эстакадалык көпүрөнүн оң капталында турабыз. Бул жол аркылуу көпчүлүк элдер борбордук базарга катташат, бирок кар жааган убактан бери бул жолдо жүрүү кыйынчылык жаратты. Көрүп турганыңыздардай карлар эрибей музга айланып калган.
Бул жер биз мисал келтирген бир гана көрүнүш. Шаардагы жөө жүрүүчү жолдордун дээрлик баарында эле ушундай абал. Андыктан тургундар жолдорго туз себилип, тайгактын алдын алуу чаралары көрүлсө дешет. Мына жерге бүтүнөй шагыл пагыл таштап койсо болот эле, кум чачып туз пуз. Баягы сайыз убактагыдай неме туз жок. Мынантип тайгак болуп аксап таксап жүрөбүз, аны эмне кылайлы болом? Шуның үчүн мына өмөлөп түшүп кетиятпыз. Азырынча муз жолдордун айынан жараталып, Ош шаардык ооруканасына кайрылгандар болгон жок. Бирок облустук бириккен клиникасына күн сайын кеминде 3төн жаран муздан тайылганып кайрылууда. Алардын катарында Улукбек Мамазакиров дагы бар. Ал 24 ноябрь күнү жыгылып, сол буту сынган. Эми дарыгерлер ага операция жасашат. Неме басып койгон таш. Ошо врачтар көрүп дагы сакайса чыгарабыз деди. Жарат алгандардын саны өскөндүгүнө байланыштуу баарын ооруканада дарылоого мүмкүн эмес, орундар жетишпейт. Ошол себептүү жеңил жараат алгандарга амбулатордук жардам көрсөтүлүүдө. Жаткандар 2-3 болот күнүгө. Бизге жатат, андан кийин нейрохирургия бөлүмөсүнө жатат, башынан жаракат алгандар, бүт колдон травма алгандар бизге жатат. Жарандар жөө жүрүүчү жолдорду абайлап басууга аргасыз, анткени жүргүнчүлөр үчүн жолдорду тазалоого каражат жетишпейт. Тагыраагы быйыл муздарды эритүү үчүн 2 миллион сом акча бөлүнгөн. Бирок ал каражатка сатып алынган туз менен кумдун запасы негизги делген жолдорго гана чачылат. Светофорлор менен гана, остановкаларга, подъемдорго себеп атат. Ош шаардык жолдор башкармалыгы кийинки жылга жөө жүрүүчү жолдорду тазалоого Ош шаардык кеңешке сунуш беришет, бирок баары бир ал сунуштун аткарылышы бузжетке барып такалат. Эскерте кетсек, быйылкы кыш мезгилинде жолдор башкармалыгы 160 тонна туз, 200 тонна кум даярдаган. Дагы 300 тоннадай туз сатылып алынат. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Жалал Абад облустук ооруканасынын төрөт бөлүмүнүн 1-кабаты гана иштеп жатат. Бул оңдоп түзөө иштерине байланыштуу. Учурда кайрылгандардын саны көп болгондуктан орун жетишсиздиги жаралууда. Бирок ремонттолуп бүтсө да орун тартыштыгы чечилбейт. Анткени убактылуу пайдаланууга берилген имарат оорукананын башка бөлүмүнө өткөрүлдү. Ошондуктан кошумча имарат куруу зарылчылыгы дали күч бойдон калууда. Төрөт бөлүмүндөгү абал менен кабарчыбыз Кылымжан Азамат кызы таанышып келди. Буга чейин облустук төрөт үйү оңдоп түзөө иштерине байланыштуу Бакиевтердин мүлкү делген имаратта бейтаптарды кабыл алып жатышты. Ал жакта 4 ай болуп суук түшкөнгө байланыштуу кайра мурдагы имаратына көчүп келишкен. Мен бул 5-балам, буга чейин деле ушул роддомго келип төрөп жүргөм. Уже 5-й род у меня. Основной туалет менде условия жакшы, мурда андай эмес эле, жылуу суу бар. Убактылуу берилген имарат төрөт бөлүмүнө эмес, башка неврологиялык бөлүмгө бериле турган болду. Бул менен төрөт бөлүмүндө кайрадан орун жетишсиздиги жаралат. Негизинен 110 орунга ылайыкташкан оорукананын учурда оңдоп түзөө иштерине байланыштуу 38 гана иштеп жатат. Анда 56 бейтап жатат. 4 орундуу бөлмөдө 6, ал эми 6 орундууларда 10дон бейтаптар жайгашкан. 56 аял бүгүнкү күндө жатат да бизде. Анын ичинен операция болгондор бар, төрөгөндөр бар. Bizde özümüzün murundan 36-40'a жеткен için төрөт болчу эле. Азыр деле 10-12 төрөт болот. Орто эсепинен. Аталган ооруканада буга чейин орун жетишсиздиги жаралып, бейтаптар жерге жатып, коридорлорго чейин чыгып калган учурлар болгон. Учурда кошумча 30 керебет жууркандар алынып келинген. Бул бейтаптардын жерге жатпашын гана камсыздайт, бирок орун ошол эле бойдон. Жакынкы мезгилде мынакей перинатальный центр курабыз деген ойдо болуп атабыз. Алардын каркастарын бүт бардыгын чыгарып, ал жерде жыйындап койдук. 2017 жылдын 16 март айларында баштайт деген үмүттө турабыз. Мындагы орун жетишсиздигин жоюу максатында төрөт бөлүмүнө кошумча имарат салуу үчүн 3 гектар аянт бөлүнгөн. Ал жерге 60 орундуу оорукана салынат. Курулуш иштери кийинки жылдан башталат. Белгилей кетсек, учурда 12 төрөт зал, операциялык бөлмөлөр толук ремонттолууда. Ага жалпы 1 миллион 200 миң сом каражат жумшалган. Оңдоо иштерин Саламаттык сактоо министрлиги жана эл аралык уюм каржылаган. Кылымжан Азамат кызы, Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал Абад шаары. Баткендеги Өрүк базар шаар сыртына көчүрүлдү. Баткен мэриясы каланын чок ортосунда жайгашкан соода жайды унаа тыгынын пайда кылгандыгы үчүн жылдыруу чечимин кабыл алган. Ага ылайык сатуучулар биримдик деп аталган жаңы базарга которулду. Бирок ал жакта ыңгайлуу шарттар каралбаган деп соодагерлер нааразы болушууда. Жаңы ачылган базардын шарттары жана сатуучулардын каршылыгы тууралуу Феруз Аскарбек кызы сөз кылат.
Баткен шаарындагы ишемби күнкү унаа атыгынын жоюу максатында Өрүк базар шаар четине жылдырылды. Биримдик деп аталган базар Баткен мэриясы тарабынан курулуп, учурда толук шарттар түзүлө элек. Сатуучулар болсо соода кылганга мүмкүнчүлүк жок. Ага кошо эле шаарга тескери болуп калды деген нараазычылыктарын билдиришүүдө. Бул бүгүн биринчи базар, ошо да калса 1-2 базардын ичинде биз мындан да шартты күндөн күнгө ар базарда жакшы жагын кылууга аракет кыла беребиз да. Кылып туруп. Азыр эми биринчи базар. Азыр дагы биз кичине кай жерге эмне куруш керек, кай жерге машина токтотуш керек, ошону азыр билип алдык. Эмки базарда дагы ошолорду жоюуга, бүгүнкү кылган кыйынчылыктарды жоюуга эмки базар биз аракет кыла беребиз. Бүгүнкү күндө жаңы ачылган базар ишке кирип, өткөн ишемби күнү алгачкы жолу соода жүрдү. Базар кала сыртында жайгашкан үчүн соода солгон. Алармандар дайымкыдан 2 эсе аз деп сатуучулар даттанышат. Ошол эле учурда базардын алыстыгы элге кыйынчылык жаратып жатыптыр. Узак ойта карточка пиязыбыз бар, жолубузду жайлык алат элек бетте мына бирге жетсең бирге жетпейсиң. Ошондой. Көчтө бардыгын, саар менен кофе ичип элдер жеңил оокат эле, жакшы эле ол жок. Бар жок эле жок да кыскасы. Ана жарым соода оякта. Күрүч карточка пияз алам десең, ояка жүгүрүшүң керек. Айрым тургундар шаардан алыс болсо да ыңгайлуулук түзүп беришсе, шаардагы башаламандыктан кутулуп базарда соода жүргүзө бермекпиз дейт. Өзү эле ушу шарт түзүлсө болду. Керек, навес кылыш керек. Шарты жок да, ичинде неме болуп жатат. Ойты карточка пияз. Кегизде ичинде цемент турса боло берет. Жаңы ачылган базардын аянты 65 сотукту түзүп, атайын унаа токтотуучу жайларда каралат. Азыркы ыңгайсыздыктар жоюлуп, эл үчүн толук шарттарды түзүп берүү көздөлүүдө. Алдыда шаардын борборундагы базардын айланасындагы соода түйүндөрү да бул жака көчүрүлүү жагы пландалган. Общий базарга 15 гектар жер Агылташ станциясынын аралыгынан 15 гектар жерге трансформацияга берилди. Эртең мамлекеттик правительстводон бая трансформация болуп келгенден кийин генплан түзүлгөн. Эгер дагы бир неме кылсаңар, алып келип көрсөтсөңөр, алып келип көрсөтөбүз, генплан даяр. Трансформация болгондон кийин ошол жака мал базар, машина базар, строительный базар, курулуш базары, бардык базардын түрлөрү менен ушака чыгат. Гостиницалары менен, парковкалары менен, скалаттары менен ушака чыга турган отдельный бар жого заман боло турган базарды курган атабыз Кудай буйрса. Борбордук көчөлөрдү тазалоо, шаар көркү жана кала тургундарына ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында жүрүп жатат. Бул боюнча жергиликтүү бийлик атайын иш пландарын иштеп чыккан. Фируза Аскарбек кызы, Жыргалап Жалил уулу, Ынтымак. Бүгүн Жалал Абад шаарында конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору талкууланды. Ага облустагы коомдук уюмдардын өкүлдөрү, облустук мекеме ишканалардын жетекчилери жана кызматкерлери катышты. Баш мыйзамдын жаңы долбоорундагы өзгөртүүлөр менен кошумчалар тууралуу Бишкектеги Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиянын доценти Медет Казакбаев жана окуу жайдын мугалими Тилекгүл Мамырканова кеңири түшүндүрмө берди. Конституциянын жаңы долбоорунун негизги максаттары андагы адам укугу, өкмөт, анын укуктук милдеттери, соттор судьясы, дисциплинардык комиссия, депутаттар тууралуу айтып беришти. Андан сырткары алар талкууга катышкандардын бир нече суроолоруна жооп беришти. 5 жолу алмаштырып, азыр көрбөйт, эмне кереги бар алмаштырып, айналайын. Жашоо өтүп атат. Бул закон ченемдүүлүк. Бул керек нерсе адамдар. Кечиресиздер, мен 15 жашымда кирген костюмду азыр кие албайм, ал батпайт. Анан алдагы мода костюм азыркыга жатпайт. Аларына жооп бербейт. Чыгарылышыбызды эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Өзбекстан менен Түркмөнстанды бириктирген көпүрө 2017 жылдан баштап пайдаланыла баштайт. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун Ашхабаддагы туруктуу транспорт боюнча глобалдык жыйынында кабарланды. Алдыда ушул жана башка эл аралык жаңылыктар менен кесиптешим Аселе Бусурманкул кызы тааныштырат. Саламатсыздарбы, эфирде эл аралык жаңылыктар, студиядан мен Аселе Бусурманкул кызы. Францияда куш тумоосу катталды. H5N8 вирусу 20-га жакын жапайы канаттуудан байкалган. Адистер Европа өлкөлөрүндө катталган вирус Францияда биринчи рет ушул жылы пайда болгонун айтышууда. Белгилей кетсек, жыл башында аталган оорудан улам өлкө аймагынан канаттуунун этин экспорттоо токтотулган болчу. Францияда куш тумоосу катталды. Өткөн демалыш күндөрү H5N8 вирусу 20 дана жапайы өрдөктөн табылган.
Массалык түрдө кырылып калган бир канча канаттууларды таптык. Алардын анализдерин текшерген учурда H5N8 вирусу табылды. Куш тумоосу буга чейин Европа өлкөлөрүндө катталып келген, бирок Францияда байкалган эмес болчу. H5N8 вирусу учурда 9 өлкөдө жайылган. Алардын катарында Нидерланды, Швейцария, Германия жана Финляндия бар. Аталган мамлекеттерде канаттууларга аңчылык кылууга чектөөлөр, ошондой эле фермаларга кошумча коопсуздук чаралары киргизилген. Бул оорунун жайылып кетүүсүн алдын алып, Нидерландыда 200гө жакын жапайы канаттуулар жок кылынган. Белгилей кетсек, жыл башында Франциянын түштүк батышында аталган вирустун байкалышынан улам 3 декабрга чейин канаттуунун этин экспорттоого чектөө киргизилген болчу. Бирок акыркы окуяларга байланыштуу өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги чектөөлөр мындан ары да узартылышы мүмкүн деп билдирүүдө. 2017 жылдын башында Өзбекстан менен Түркмөнстанды байланыштырган көпүрлөр пайдаланууга берилет. Бул тууралуу кече Түркмөнстан президенти Гурбангулу Бердимухамедов билдиргенин Өзбекстан Today басылмасы жазып чыкты. Түркмөнстан башчысы Ашхабадда өтүп жаткан Бириккен Улуттар уюмунун туруктуу транспорт боюнча глобалдык жыйынында көпүрөлөр суу үстүндө курулган эң ир объект болорун белгилеп, алар мамлекеттер аралык байланышты күчөтөрүн айтты. Өз кезинде жолугушууга катышкан Өзбекстандын премьер-министринин орун басары Рустам Азимов учурда транспорт байланышынын коопсуздугу өзгөчө актуалдуу болуп жатканын билдирди. Португалияда чопо, карапа, кол өнөрчүлүгү жоголуу коркунучунда турат. Бүгүнкү күндө бул тармакты аркалаган саналуу гана киши калган. Кара түстөгү карападан түрдүү идиштерди жаратуу өзүнчө бир искусствону чагылдырат. Бирок өкүнүчтүүсү өсүп келе жаткан жаңы мун бул кесип менен алектенүүнү каалашпайт. 81 жаштагы Португалиянын жашоочусу 70 жылдан бери карапа буюмдарды жасоо менен алектенип келет. Учурда ал кара түстүү карападан акыркы чыгармасынын үстүнө иштеп жатат. Азыркы күндө бул өнөр менен алектенгендер жокко эсе. Адистер болсо карапа өнөрчүлүгү жоголуу коркунучунда турат деп тынчсызданышууда. Ал эми кол өнөрчүнүн айтымында жада калса өзүнүн балдары да бул кесипте улантууну каалашкан эмес. Менин искусством жоголуп баратат. Бул өнөрдү аркалаган 3-4 гана киши калган. Алар ааламдан өтсө, карапа искусствосу да такыр жоголот. Ошондуктан жаш муунду үйрөтүүчү окуу курстары ачылса абдан жакшы болмок. Кара түс бул боек эмес. Чоподон жасалган идиш отко кактоо процессинин жардамында өзгөчө түскө ээ болот. Мындагы буюмдардын баары колдо жасалган. Кол өнөрчүлүктүн бул түрү аймакта 14-кылымда пайда болгон. Азыркы күндө чоподон буюм жаратуунун жолун билген 5 гана киши калган. Бүгүнкү күнгө алынган дүйнөлүк жаңылыктар мына ушулар болду. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан сөздү негизги студияга узатам. Рахмат, программабызды спорт жаңылыктары менен улантабыз. Ош шаарында волейбол боюнча Кыргызстан кубогу өткөрүлөт. Азербайжан борборунда грек-рим жана эркин күрөш боюнча ири турнир жыйынтыкталды. Ушул жана башка спорт кабарлары менен Жолдубай Айткулов тааныштырат. Саламатсыздарбы, ынтымакта спорт жаңылыктары. Аны менен Жолдубай Айткулов тааныштырам. Ош шаарында эркектер арасында волейбол боюнча Кыргызстан кубогу өткөрүлөт. Мелдешке өткөн жылы Кыргызстан чемпионатында топ сүргөн 11 жана ушул жылы түзүлгөн жаңы 4 команда катышат. Алар чучу улуу аркылуу 2 топко бөлүнүп ойун өткөрөт. Белгилей кетсек, Сүймөнкул Чокморов элесине арналып уюштурулган турнир Ош шаарындагы Коңурат спорт комплексинде болот. Мелдеш эртең 30 ноябрда башталып, 5 күнгө уланып, 4 декабрда жыйынтыкталат. Азербайжан борбору Бакыда өткөн грек-рим күрөшү боюнча Golden Grand Prix турниринде 2 спортчубуз коло медаль тагынды. Анда 59 кг салмакта килемге чыккан Каныбек Жолчубеков 3 атаандашын утуп коло медаль алса, 75 кг күч сынашкан Руслан Саров 5 беттешинен 4-өнү жеңип 3-орунга жетишти. Ал эми калган спортчуларыбыз байгелүү орунга жетише албады. Бар болуп турнирде эркин күрөш менен грек-рим күрөшүндө 24 комплект медаль ойнотулду. Ал эми Мелдешке өлкөбүздөн эркин күрөштөн 2, грек-рим күрөшүнөн 5 балбан барган эле. Эми кезек дүйнөлүк аренадагы спорт кабарлардан. Кореянын Chonbuk Motors командасы Азия чемпиондор лигасын жеңип алды. Алар финалда Сауд Аравиянын Al-Ain клубу менен беттешип, 2 ойундун жыйынтыгында ооматтуу болуп чыкты. Дем алыш күнү Аравияда өткөн 2 команданын жооптук беттешинде 1-1 эсеби катталды. Бул эсеп Chonbuk Motors үчүн жеңишке жетишерлүү болду. Себеби 19 ноябрда Кореяда өткөн 1-чи ойун 2-1 эсебинде Корея командасынын пайдасына аяктаган эле. Кошумчалай кетсек, бул жеңиш команданын чемпиондор лигасындагы 2-чи жеңиши болду. Алар 2006 жылы да мыкты болгон эле. Сиздер ынтымакта бүгүнкү күнгө маанилүү деп алынган спорт кабарлары менен таанышыңыздар. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Азыр кызыктуу видеого кезек келди. Өткөн аптанын соңунда Америкада кара жума башталды. Ал деген өлкөнүн бардык супермаркеттеринде товарларды арзан сатуу дегенди билдирет. Бул Рождество алдында болчу салт катары калыптанып калганы белгилүү. Интернетке жарыяланган видеолордо адамдар биринин үстүнөн бири секирип, оокат үчүн керек болсо мушташып, буюмдарды алып кетишет. Быйылкы кара жума 25 ноябрда болду. Бизге келген маалыматтарда айтылгандай, товарларды талоо учурунда бери дегенде 2 адам каза болду. Жаракат алгандарды айтпай эле коелу. Бизде болсо мындай талоолор мамлекеттик төңкөрүш болгондо гана кездешип жүрөт. Программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Дагы башка маалыматтарды Ынтымак Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Ынтымак Чекит KG ар дайым сиздин кызматыңызда. Алдыда абар ай тууралуу маалымат менен тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман болуңуздар.